Кандай кандай? Акыйкага жарайт. Жарайт, бирок ниет түздөш керек башында. Бир ниет түздөгөн болчу бир маселе айтып берейин. Бирок ажыга бара албай калыптыр. Тыйыны жок экен. Анан бир бай кыз бар экен. Кетип атсаң күйөөсү жок экен. Анан күйөө керек болуптур, буга тыйын керек болуптур. Анан айтыптыр, мени алсаң ажыга чогуу барабыз дептир. Анан бул молдекеге барса, анан молдеке айтыптыр, бирок сен ажыга барыш үчүн деп ниет кылсаң сага нике өтпөйт дептир. Сен ушул на всю жизнь деп түбөлүккө деп ниет кылсаң сага өтөт дептир. Деген экен, бир ойлонуп көзүн жууп, анан ниеттин оңдогона кайра макул деп нике кыйылыптыр, нике дурус болот. Ниет оңдогонго бир күн керек шарт эмес, а? Жылкы бага турган болсо, жылкылардын баасы жылкы бакса зекет бажык болот дегенби? Койсот. Бирок жылкынын зекетке жеткенин кантип билебиз? Жылкынын саны жок. Жылкынын баасынан берилет. Бул Ханафи мазхабта гана берилет дагы, башка мазхабтар жылкына зекет берилбейт. Биз айтабыз, имин киштен башка, жанагыдай төл алуу үчүн болгон жылкылар бар го, ошонун ар биринин баасынын 40тан биринен бере берет дейт. Эгерде төл алуу үчүн жылкылар болгон болсо, анда бул адам курмандык чалат. Эгер фасоль чыкканда болот. Фасоль? Экин. Тыйынын билет да, баасын билет. Эгерде зекет бере турган деңгээлден көп болсо, анда ага важип болот. Менимче суроолор олуттуулар токтоду, сага өтөбүз. Быжы дегенде быжыга канды кошсо арам болот. Союп атканда канды алышат, же болбосо аны сойгондон кийин ичин жарып берип өкпөсүндөгү каяктагы канды алышат, болбойт. Бирок жанагы боорду эзип жиберип койсо жарай берет. Боорду алгандан кийин жууп туруп, ошону мясорубкага тартып жиберип койсоңор, бул боор, эт рухсат берилет ага. Анан жана кандын өзүн кошконуңар арам. Шарият ал нерсеге тыйым салат. Төгүш эмне? Страус. Төө дейин десең кушка окшош, куш дейин десең төөгө окшош. 70 килограмм эт берет. Чоңунун баасы $4000, жөжөсү $300. Жумурткасы канча? $100. Жарабайт бул курмандыкка. Айырмасы жок. Укол менен чоңойткондо ошол укол сайлаганда апет ачылып кетип жей берет. Шарт эмес. Койду 3 өлгөн шарт эмес. Кааласаң баарын тарап, кааласаң баарын алып кал. Кааласаң 3, кааласаң 2, кааласаң 5 бер, айырмасы жок. Боорукка соолуу болсачы, ошо сойгондон кийин боору жегенге жараксыз. Анда эмне кылабыз? Аны мусорго 2 салып беребиз. Өтө берет. Бирок союп атканда ошонун оорулуу экендиги ачык билинген болсо жарабайт. Бирок чуркап эле жүргөн болсо анда алып сое беребиз. Ошондо укулдогон малды мисалы үчүн биз 6 айдан өттү деп эсептеп билсек, бирок ал чыдырып кетсеңде 6 айдан өтө элек. Эттин салмагы тигилер менен тең жок, кандай? Койдубу? 6 айдан чоңдой бөлүнсө бизгечи. Анан ал жанагындай жок, жашын 6 айдан кичине болсо жашын так эсептейбиз. Уйдай болуп кетсе деле. Ооба. Жашы так керек бизге. Эми метрикесин Акылбек Жапаров койдорго паспорт деп айтпады, паспорт сурайт. Алдап келди сатып. Эми алдаса өзүнө, кыямат өзү жооп берет. Издөөчүдөн алып койгон болот. Эмне үчүн болбойт дейт? Себеби болбойт. Болбойт дегени шарият айтылынган эмес. 4 түлүк малдын катарына жылкы кошулунган эмес. Ошондуктан, пил да кошулунган жок, кит да кошулунган жок. Анан бирөөсү эчки таладан тоот экен тутуп алган болсо жээренди. Ап келип үйүндө багып жүрүп кийин чоң теке болгон болсо бул дагы жарабайт. Аркарды багып алып улагын, кийин кадимки үйдө багып жүрсө аркары болуп кетсе, бул да жарабайт. Курмандыкка жарабайт. Аны жөн союп жей бересиң. Рахат менен.